Assalamu алейкум достор. Доктор Мамбаев кайрадан сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүн тамак аш сиңир органдары жана алардын оорулары тууралуу азын улак кеп кылган аракет кылам. Анткени эгерде биздин тамагыбыз жакшы сиңе турган болсо, башка органдар менен дээрлик маселе болбойт. Андыктан ушул нерседен баштасак абдан жакшы болот деп ойлойм. Демек, тамак аш сиңир органдарынын башталган жери бул оозубуз болуп саналат жана аркы тишке чейинки узун бир трубаны элестетсек дагы болот. Жана анын бардык бөлүгүндө аздыр көптүр питательный веществолор, азык заттар биздин организмибизге чутулат жана өзүнүн кызматын өтөйт. Ал эми ашып калган, кереги жок болгон нерселер калой масса сыртка чыгарып жиберилет. Жана бул ушул абалда ар дайым туура иштеген аракет кылат. Жана башка органдар, системалар сыяктуу эле тамак сиңир органдарынын системасында дагы ар кандай чоң кичине оорулар болот. Жана аларга диагноз коюш үчүн сөзсүз түрдө белгилерге көңүл бурулат жана пациент менен дарыгер сүйлөшүп бүткөндөн кийин алдын ала же болбосо предварительный бир диагноз коюлат. Толук диагноз коюш үчүн лабораториялык жана инструменталдык текшерүү ыкмалары жүргүзүлөт. Акырында туура диагноз коюлуп, ошого ылайык дарылоо ыкмасы жүргүзүлөт. Диагноз коюуда эң алды менен ошол пациент менен сүйлөшүп отурганда дарыгер андан сураш керек болот. Сураганда дагы эң алгачкы сурала турган диагноз, эң алгач сурала турган белги бул оору болуп саналат. Анткени дарыгерге бизде алып бара турган нерсе, негизги нерсе оорунун белгиси. Ошол оору белгиси кайсы жерде болуп атат, ошол суралат. Мисалы, оң жак кабыргабыздын астыңкы эки кабыргабыздын эң акыркы эки кабыргабыздын асты ооруп аткан болсо, демек ал жерде же боорубузда маселе бар болуп калышы ыктымал, же болбосо кеңири таркаган бул өтүүгө байланыштуу оорулар болуп калышы мүмкүн. Ошонун эле тушунда сол жак акыркы эки кабырганын асты жана ошонун айланасы ооруй турган болсо, бул учурда биз ашказан ооруларына же болбосо ашказан астындагы бездин ооруларынан күмөн санап башташыбыз мүмкүн. Ошонун эле асты ооруй турган болуп калса, ылдыйрагы киндиктин тушу деп айтабызбы, сол жак. Бул учурда ич катуудан жабыркап жүргөн болушу мүмкүн пациент. Ошонун эле тушу ооруй турган болсо, оң жагы ооруй турган болсо, демек бул жерде аппендицитке бир аз күмөн пайда болуп калат. Анын дагы төмөнүрагы оң жактын эң төмөн жагы ооруй турган болуп калса, бул учурда болезнь Крона деп бар. Ушул нерсеге күмөн кылынат. Ал эми ошонун эле тушу сол жак эң төмөн жагы ооруй турган болсо, бул жерде же илейт, же колит деген ооруларга күмөн пайда болот. Жана ошого ылайык андан аркы суроо уланат. Сураганда андан башка дагы тамак аш сиңир ооруларынын белгилери өтө көп. Мисалы, тамак болгон табит кандай болуп атат, ошол суралат. Жана акыркы учурларда кандай тамактанып атат, жеген тамактар суралат. Жана дагы күн айланбай атабы, куспай атабы, ошол суралат. Эгер кусуп аткан болсо, канча жолу күнүнө, жана кусканда кан кошулуп чыкпай атабы, жана кошумча башкача түстөгү нерсе чыкпай атабы, мисалы боз түстөгү башка нерсе дагы кошулуп чыкпай атабы, ошол суралат. Жана дагы ошол кусуп аткан учурда организм көп суу жоготуп алышы ыктымал, жана ошону компенсация кылып канча өлчөмдө суу ичип атат, жана ага ылайык адам өзүн жакшы сезе алды, ушуну сурайбыз. Жана дагы эгерде оору белги оң жакта болуп, жана ал ошол ийинге чейин бере турган болсо, бул учурда өттүн оорусуна күмөн кылынат. Жана дагы эгерде ошонун эле тушунда ашказан астындагы бездин оорусу күмөн кылынган учурда, ал белди кош оорутушу ыктымал, арка жактарды. Ошол нерселерге дагы көңүл буруш керек болот. Жана дагы оорунун белгилеринен айта кетсем, ошол калой масса суралат. Бир күнү канча жолу ажатканага барып атабыз, ошол суралат.
оору башталгандан бери канча жолдон барып атабыз, ичип өтүп атабы же тескерисинче катып атабы, ошону сурайбыз сөзсүз түрдө. Жана туура диагноз коюуда пациент менен мамиле кылууда анын маанайына дагы караш керек болот. Анткени эгер дагы депрессияда жүргөн болсо, көп белгилерди айтпай коюшу ыктымал. Андыктан кылдат болуп мамиле кылыш керек болуп калат дарыгер. Жана дагы бул жерде ошол оорунун жеке белгилеринен сырткары бүтүн денеде боло турган өзгөрүүлөр дагы болуп калышы ыктымал. Мисалы, дене табы көтөрүлүшү мүмкүн, тескерисинче түшүп чыйрыктырышы мүмкүн пациентти. Кыска убакыттын ичинде көп салмак таштап койгон болушу мүмкүн. Бул учурда биз залалдуу шишик оорусуна күмөн кылабыз дагы, жана ошого ылайык текшерүүлөрдү дагы жүргүзүш керек болот. Бирок бардык эле диагнозду коюуда сөзсүз түрдө көптөгөн текшерүүлөрдү жүргүзүш керек болот. Анткени туура диагноз дарылоонун жарымы деп айтсак дагы болот. Жана бардык суроолор суралып бүткөндөн кийин пациентти көз менен жана кол менен текшерүү уланат. Ага ылайык биринчи ооздон баштай беребиз. Тиштердин абалын сурайбыз, тиштердин абалын карайбыз, тилди карайбыз, тамакты жутуп атканда оору болбой атабы, ошону сурап коюш керек болот. Жана аускультация, перкуссия, пальпация деген методдор бар. Аларды дагы жүргүзгөндөн кийин дарыгер пациентке предварительный же болбосо алдын ала бир диагноз коюп дагы ошого ылайык убактылуу дарылоо ыкмасын баштап тура берет жана инструменталдык жана лабораториялык текшерүүлөргө жөнөтөт. Жана ошол текшерүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин гана туура диагноз коюлат. Андыктан жана дагы бир кошумчалап коюла турган нерсе, пациент эч качан өзүнө өзү диагноз койбош керек. Баары бир ката кетириши толук ыктымал. Жана туура эмес дарыларды жүргүзүп алып, өз алдынча диагноз коюп, абалын андан беш бетер начарлатып алышы мүмкүн. Андыктан эмне менен жабыркап жүрсөңүз дагы сөзсүз түрдө дарыгер менен кеңешишиңиз керек болот. Дагы бир маалыматты айтышты эстен чыгарыпмын. Ошол пациент менен сүйлөшүү жүргүзүлүп отурган убакта ашказан ичек оорулары менен мурда кандайдыр бир оору болгон эмеспи, жана ага ылайык кайсы дарылоо ыкмалары жүргүзүлгөн ошол суралат. Жана эгерде кайсы дары дармектерди азырга чейин колдонуп жүрөт, ошолорду дагы сураш керек болот. Жана ошондой эле аялдарда гинекологиялык кандайдыр бир оорулардан жабыркап жүрбөйлү, ошолорду дагы сураш керек болот. Анткени ошол оорулардагы гинекологиялык акушеркалык оорулардагы тамак аш сиңирүү органдарына кандайдыр бир запускун тийгизип, ошол жактан да оорунун белгилерин жүргүзүп бериши мүмкүн. Аял адамдардан сөзсүз түрдө ушундай маселелерди дагы сурап коюшубуз керек болот. Жана ошого ылайык туура дарылоо ыкмасын жүргүзөбүз.